Assalamu алейкум, Куткуш компаниясынын YouTube каналынын каттоочулары. Сиздер менен бүгүн Куткуш компаниясынан бир бөлмөлүү батир алган, накталай төлөм менен алган Ахмет мырзанын алдына келдик. Азыр интервью алабыз. Сиздер менен андыктан бир чогуу болуңуздар. Так, достор, азыр Ахмет мырзанын кабинетине келдик. Стоматологиядабыз азыр. Азыр киребиз, чакырып атат. Кире берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келдик. Кандай жакшы, жакшылыктар жашар болду. Жакшысызбы? Кире. Кага бияка киребизби? Жакта отурам. Достор, мына Ахмет мырзанын жумушуна келдик. Азыр интервью алган атабыз. Анда сөздү Ахмет мырзага берсек. Так, Ахмет мырза, сиз менен буга чейин кичине интервью тартканбыз негизи. Азыр ошол комментарий көп эмелер болуптур. Жанагындай комментарий калтырылган. Канчага алдың эле, канча сомго алдың, канча метр квадрат депчи. Ошо мындай так маалымат берип кетпейсиңби? Неме деп, канча метр квадрат алдың эле, кайсы жилой комплекстен алдың, общий баасы доллар менен айтып койду, ошто бардыгына түшүнүктүү болуш үчүнчү. Канча миң долларга алдың? Акчаны каяктан алдың? Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, жалпы мекендештер, жалпы Москвада иштеп турган жердештер. Мен өзү ушундай бир момент күтүп жүргөмүн да. Биринчи күнү ошол Кутта кичине интервью бергенмин, бирок ал жерден мен күндү эле уялбайм да. Биринчи алган үчүн камерага да сүлдөдү эмне деп сүйлөштү билбей, жөн эле уялдым, рахмат деп эле айткан үчүн комментарийга аябай жазышыптыр да, канча калганын айтпайсың, канча метр квадрат болду, канча сом болду деп аябай көп сурашыптыр. Анан күтүп атканмын ушул момент. Эгер дагы ушундай момент келсе, бүт баарын айтып берем депчи. Ошо биз олок кышта алдык, орозо учурунда алдык, орозо учурунда алганбыз. Накталай төлөм менен алганбыз. Олокондон алганбыз. То есть бир комнаталуу үй, 40 метр квадрат болчу. Почти 41 болчу да. 40-25. Анан ошол убакта сом менен алганбыз. 2.820.000 болгон да. Азыркы курска долларга чыга турган болсок, почти 34.000 долларга барып калат экен да. Анан ал жерде көпчүлүк комментарийга жазыптыр, бул жөн эле реклама, өзүнүн эле тааныштары тиги бул депчи. Эч кандай реклама эмес деп деле айтканмын ал жакта деле. Кудайга шүгүр ушул жерде иштейбиз. Ваш стоматолог открытый шоссе 14. Ушул жерде иштеп, 1,5 жылдан бери иштейм ушул жерде. 1,5 жылдан бери иштеп, кудайга шүгүр мындай үй алганга жетиштим да. Эми мындай буну утук деп ойлойм, мен эң чоң утук. Себеби жалпы мекендештер ушул жакта иштеп, негизги максат акча табыштан үйлүү болуш болуп атат азыр эң биринчи максат. Андан кийин калган башка иштер болот да. Эми биринчи максатыма жеттим деп ойлойм. Мындай тем более мындай өзүмө жаккан жакшы райондон алдым деп ойлойм. Еще ал ремонту менен үй бүтсө эле барып жашай беребиз. Азыр киресиң, жашайсың, да? Киресиң, жашайсың. Ошондой үйдү күтүп жүргөм өзүчө. Эч кандай ызы-чуусу жок эле, барып эле жашай бере турганчы. Тем более мындай Олокондун жайгашкан жери жакшы го, локация. Ошонусу жакты мага. Анан дагы эмне? Дагы кандай суроолор болушу мүмкүн комментарий? Коркуп калдым сүйлөштөн делечи. Комментарийга кыргыздар билебиз, мындай эч мындай жакшы комплимент айткандын ордуна только мындай сын тагып ушинтип үйрөнүп калыппыз да. Дагы эмне деп сын тагат экен деп азыр коркуп турам. Эми билбейм, жалпы эле мекендештерге каалайм мындай бардык үйлүү болсун, жайлуу болсун, мындай жакшы өздөрү ойлогондой үй алсын. Мен 2 комнат деп баргам, бирок Алла насип кылып 1 комнат болду. Эми буюрса 2 комнат кылабыз, ниеттер бар. Дагы башка комплекстерден үй алсак деген ниеттер бар. Себеби мен Кут компаниясыны мурда дагы айткам, көптөн бери узатып жүрөм да. Эч кандай баягы мындай кидала деп коет. Эч ким кидала болуп бир жаман комментарий жазганды көрүп угуп элекпиз да. Ошон үчүн ушул компанияга ишенип барганмын. Азыр эми мына биздин ишканага чейин келип калыптыр. Эми жакшы, сиздерден да Алла разы болсун. Ушул жакка чейин келип сураганга. Ошо жалпы мекендештерге каалайбыз, бардык үйлүү болсун, бардыгы ниетиге жетсин, чоң-чоң үйлөрдү алып. Мен 11-этаждан алганмын.
Блогунда айтып кой эми. 40-блоктон 40-чы алганбыз. блог, ооба. Олокондон 41 блог аябай чоң экен. Блог мындай чоң шаарча дейм ал 41 блог дегенчи. Эми буйруса дагы 2-3 этаждан дагы алабыз деген ниет бар. Жакшы, жакшы. Алсак ошондо дагы кичине ага чейин сүйлөп не болуп калабыз. Үй ала бери сүйлөп кичине профессионал болуп калсак ошондо мындай толук так жакшы маалымат беребиз да көрүүчүлөргөчү. Колдон да 40-чы блоктогу кошуналар салам деп коюшун. 40-блоктогу кошуналарым дедим го. Ким 40-блоктон алса кошуна болобуз буйруса. Чогуу жашайбыз. Жакшы кошуналар насип кылсын. Жакшы эми кыргыздар бардыгы эле жакшы го. 40-чы блоктогуларга тиш ооруп калса скидка болот экен да, кичине. Ооба, конечно. 40 бардык блоктон кетсе скидка. Жакшы. Так, анда бул биздин YouTube каналдын катталуучулары бул негизи эле 3-чү чыгарылыш. Буга чейин 2 биздин тоже кардарлардан эми офиске чакырып туруп интервью алганбыз да. Эми сен менен 3-чү чыгарылышты чыгарып атабыз. Так, айтып кетчү нерсе, эгер жаккан болсо лайк басып, комментарий коюп калтырып дегендейчи суроолор болсо. Анан биякта сен 1,5 жылдан бери иштеп атасың, а? Негизи Москвага канчанчы жыл келдиң эле? Ошо келгенде эле ушул жака ишке киргем. Сразу эле жака келдиңиз, Эми буга чейин 2021 келип кеткенбиз. Келип андан мындай эле көрүп не иш кылса болот, не кылса болбойт, мындай типа айланып эле кеткенбиз. Разведка алып кетсиң, 1-2 ай жүрүп, 2023-түн башында келдим. Ошо келгенде эле ушул жерге киргем. Иш буюрса жакшы, ушул жерден чыкпай эле иштеп атам. Эми дарак бир жерден көгөрөт дейт го. Ошол мени сактап атабызбы билбейм. Жакшы. Сен ошондо келгенден баштап эле ушул жерде иштеп атасың. Башка жакта иштеп көрбөдүң, а? Иштеп көрө элекмин башка жакта. 2021 келгенде ошо бир мындай проба кылып Шупкинскийде иштеп көргөмүн. То есть метро Тушинскийде иштегенбиз. Ал жерден 2 ай эле, 1 айдай эле иштеп шартка байланыштуу кеткенбиз да. Токтосуз, такси кылып жүрдүң эле го? Жок, андан кийин иштегенмин. Ошондо айтып кетсең, ичинен по факту элечи, таксиде да кичине көрдүм, анча. Ооба, таксини ооба. Башында келгенде билет силетке, келгенде карыз менен келгенбиз. Срочно акча керек регистрацияга, ошол убакта ооба такси кылгам. Такси кылгансың, а? Ооба, 1-2 ай такси кылып, семьямды чакырганмын. Билет алып, анан мен профессия башка болгон үчүн таксини сразу эле токтоттум да. Токтотуп калсаң, Бирок таксини деле мындай примерно көрүп койгонмун, жакшы табат да, стоматологдор эле табат. Билем да. Себеби 3 айда уже мындай күнүгө мындай 10 миңден иштесе болот экенге көзүм жетип калган да. Күнүгө, Күнүгө 10 миңден иштесе болот таксистер. 2 ай, 3 айдай экономдо жүрдүм окшойт, уже комфортко өткөндө уже мындай көз жетип калды эле да. Экономдо деле жакшы иш болчу. Эми бирок азыр андан дагы көп иш болот деп айтышты, таксисттер менен сүйлөшсөм. Эми ал 2021 болчу да. Эми бир көргөнбүз да, тем более баягы машина мениш кызык Москвадачы. Ошентип көргөнбүз, бирок таксистер деле алса болот го дейм. Себеби алар деле жакшы табат да. Ооба, алгандар бар бизде таксистер. Тем более таксистерге жакшы деп ойлойм. Себеби алар акча чогултуш кыйын. Үй алса чогулат да. Чогулат, а? Бизде деле негизи кыйын, Москвада любой адамга кыйын акча чогултуш. Мындай бирдек алып койсоң, чоң бир капитал болуп калат экен да. Чогултуш оңой болот. Мындай тапканыңды сала бересиң, еще мындай недвижимость жакшы го, баягы акчасы түшпөйт, наоборот көтөрүлөт. Көтөрүлөт, да, жыл сайын. Ооба, азыркы ушул моментте мен алганыма 2 ай, 3 ай болуп калды. Уже мындай көтөрүлдү да андан беричи. Өткөндө барсам, уже накталай төлөмгө уже 75 миң болуп калыптыр да. Мен 70 миңден алган болчумун метр квадратын. Азыр уже мындай мага саткан адам айтты, кааласаң пайдасына сатып берейин деп кызыктырды өткөндө. Бирок жок дедим. Өзү жашайбыз буюрса, жакшы ниеттер болчу деп. Эми азыркы учурда 3 айдан кийин сатып берсем деле мындай пайдасыга сатсам болот да. Мындай бизнес кылсаң деле болот деп ойлойм. Себеби компания ишеничтүү деп билем да. Ооба. Эми негизи ишеничтүү компания менен ушундай бизнес кылгандар деле көп экен го. Өткөндө үйдөгүлөр барып көрүп келишиптир. Объектте, Бишкекте. Ооба. Стройка жакшы, аябай жакшы жүрүп атат экен. Крандар иштеп атат деп видеого тартып жөнөтүшүптүр. Аны көргөндөн кийин дагы мындай сүйүнүп калдым. Уже кыйла үй көтөрүлүп калыптыр. Үйдөгүлөр дагы кичине көңүлү тынчып. Ага ишенбей аткан. Жакшы ишенбей аткан да, сени. Үйдөгүлөрүң каякта жашайт? Бишкекте жашайбы, э? Жок, ошто эле Ноокатта жашашат, ооба. То есть Оштон, Ноокаттан Бишкекке учуп барып,
ал жактан көрүп ошол объектти. жака атайын барганда көрүп кетилиптир да. А. Чындап бара алганбы дагы алданып калдым деп ойлошту окшойт. Алар көргөндөн кийин дагы кичине көңүл ток, мен деле көңүлүм ток болуп калды. Так, негизи мына кут каяктан угуп калдың эле? Ошол кутка кантип эмнеге ишенип калдың куткачы? Анан жана комментарийде да бар да. Сен бүт эле үйгө кантип наличка алып алдың дегендейчи. Сен кантип мындай өзүң ойлондуңбу кичине? Мен негизи кутту биринчи таанып калыш себебим Москвадан тааныгам негизи. Буга чейин угуп жүрчүмүн, бирок мындай жакындан тааныган Москвадан болду да. Офиске барып, жакшы таанышып деген. Ага чейин кут компания бар экенин эле билчүмүн. Бул жака келип, чогуу иштеген адамдар алганын көрүп, угуп, алардан мындай кээ бир кардарлар сүйлөптүр, мөөнөтүнөн эрте тапшыртат депчи, алгандар, мурда алгандар. Анан кээ бирлер ошол мурда арзан болчу, азыр алып койгонбуз, жакшы болуптур, азыр кымбаттап кетти деп ошентип сүйүнүп отургандарды көрдүм. Анан негизи эле буга чейин канча объект баштаган болсо, ошонун баарын өзүнүн мөөнөтүндө тапшырышыптыр. Аны көрдүм видеолорун. Анан мындай статистика боюнча деле Бишкек боюнча мындай негизи эле Кыргызстанда эң көп кут компаниясы сатыптыр да. Ошол жагы дагы ишенич берет экен адамгачы. Себеби элдин баары уже ишенип таанып калыптыр. Анан ошол жактан ишенич пайда болду. Анан эң баягы мени ишендирген нерсе, мен жакын өзүм тааныган адамдар ошол жактан үйлүү жайлуу болушту да. Алар алданбаганын көрүп, мындай өзүнүн убактысында алганын көрүп, анан ишенич пайда болду. Азыр бүткөн объекттерде сен тааныштарыңдан, байкелеңден жашап атышат, бүткөн объекттерде? Көп эле жашап атышат, алгандар. Эми накталай ооба, ошентип мен деле антип ойлодум. Бүт эле үйгө накталай акча берип деп, бирок эсептесем, накталай берген арзан түштү да магачы. Себеби баягы рассрочка кылып бөлүп төлөгөндө, ал үй бүткөнгө чейин акчасы көпкө түшөт экен да. Еще ал үй бүткөндөн кийин ал үйдүн ценасы көтөрүлүп кетет экен дагы, мындай акча наоборот көбүрөөк төлөп калат экенсиңчи. Ошон үчүн мен котловандан эле алайын деп чечтим. Себеби котлованда бир аз арзаныраак болот экен, уже үй мындай 1-2 этаж көтөрүлүп калгандан кийин уже ошол ценага таппайт экенсиң. Мен былтыры байкап алам деп жүргөм, бирок былтыры эмнегедир алаксып кеттим да, ала албай калдым. Бирок уже метр квадратын почти 20 миңден кымбат алдым да, уже 1 жылдан кийинчи. Ошон үчүн сразу эле накталай алайын деп чечтим. Бирок азыр деле мындай элдер бүт эле үйгө деп ошентип ойлошту, бирок азыр ушул моментте мага накталай сатып берем десем, кардары бар да. Пайдасыга сатып берсем болот. Бизнес кылып берсем болот дегендей. Бирок сатпайм эми. Ооба, негизи куткуч компаниясында мындай да, эгерде котловандан алсаң, наличкагачы, выгодный цена болот да. Выгодный баа менен алып алса болот наличкага. Анан рассрочкага алсаң, ошон там котлован казылып атабы, бир башка цена. Анан котловандар казылып 1-2, 3, 4 этажга чыгып калды, уже башка цена көтөрүлүп кете берет. Анан 7 жылга беребиз башында, кийин 6 жылга болуп калат, кийин 5 жылга болуп калат. То есть ошол срок мөөнөтү дагы рассрочканын азая берет да. Эмне болгонсайынчы. Сен негизи туура чечим кабыл алгансың. Жакшы, сенде мүмкүнчүлүк бар экен, алып койдуң да, башкача айткандачы. Эгерде башка биздин кардарлардын мүмкүнчүлүгүнө жараша, ар кимдин, то есть куткуч компаниясында мындай индивидуальный подходта кимдин мүмкүнчүлүгү кандай? Менде, например, без первоначальный акчам вообще жок болсо, бирок желание бар да, үй алам дегенчи. Пожалуйста, жаңы объекттен без первоначальный взнос алып кой да. Менде какой-то бир 2 жылда топтогон первоначальный взносум бар, 1 миллиондой. Пожалуйста, первоначальный взнос менен алып кой. Сен сыяктуу, например, инвестор өтө акчасы бай, стоматологияны иштеткен адамдар үчүн, например, наличкага алып койсо болот дегендейчи. Выгодный цена мененчи. То есть бизде объектте, например, буга чейинки объекттерде башка деле видеолор бар, толтура да. То есть 30 миң долларга бир однушка алган болсо, без ремонта 20 миң долларгачы 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин 40 миң долларга саткан моменттер болду да. Например, 1 к 1 бирге бир кошулду да. То есть 20 миң долларга мен однушка алдым, 2 жылдан кийин 40 миң долларга саттым. Вообще сонунда бул туурабы?
эч кандай мээнет кылбай. Эми то есть бул жерде деген эң негизгиси ошол сен айткандай ишенич керек экен биринчи очередте. Ошо ишеничтүү компания болсо, то есть коркпой эле 2 жылдан кийин 3 жылдан кийин бүтсө деле наличкага алып койсо болот экен, Ооба. Эми биз деле мындай акчаны кантип көбөйтсөк болот деп көп ойлондук да, биз сразу эле үй алган барган жокпуз дегендейчи. Машина алып выкупка берип койсом же арендага берип койсом деп деле ойлондум, бирок бул рискованный экен да. Ал авария болуп кетет, штраф болуп калат, туда-сюда бузулат дегендейчи. Башка немелерди, бизнестерди контролдоп турушуң керек, контролдоп өзүң аралашышың керек дегендейчи. Мен аралашып ага убактым жок да, бияк иштеген. Ошон үчүн эми мындай как мындай бизнес кылам десең деле выгодный вариант экен да. Алып коесуң, болду, акчаң көбөй берет дегендейчи. Кийин каалаган убакта акча керек болсо сатып берсең болот, же болбосо өзүң барып жашайсың, То есть ушул нерселерди бүт расчет алып туруп, анан кийин рисковать эттиң, То есть өтө ойлонуп турган. Менее рисковый деп коет го. Риск өтө аз экен да биякта, недвижимостьта, башкача айтканда. Эми мындай банкрот болушуң аз да. Ошон үчүн мындай риск коркпой кылсаң болот да. Москвага биринчи келгенде кандай бир кызыктуу бир окуялардан айтып берсең, кандай кыйналдың беле? Биринчи анан Москвага Бишкектенби, Кыргызстандан учуп келе турган биздин жердештерге кандай совет бересиң? Ошол өзүң практикадан өткөн жашооңдон да айтып берсең, например, документ иштерине өтө так болуа деген сыяктуучу примерно. Эми азыр кече Крок Ситиден кийин документ аябай катуу текшерип башташты. Эми биз биринчи келгенде мен кызык кыйналган, кызык окуялар көп болду. Эми биринчи келгенде мен өзү стоматолог болчумун, ал жакта иштеп жүрүп, анан бул жакта Москвада кантип ишке кире элем деп мындай үмүттөнбөдүм да, Москвага кантип документ турлаш керек, туда-сюда деп. Анан сразу эле таксиге чыгып, расходторго иштедим. Анан карасам, тааныш досторум секин сүрүштүрсөм, мындай баары эле спец боюнча иштеп атыптыр. Анан секин өзүм специм аракет кылдым. Бул жакка кирип калдык. Бирок мындай эми сунуш катары келчүлөргө не дейбиз, эми биз көп бул жакта көп жашай элекпиз, эми тажрыйбабыз өтө эле аз. Эми 2 жыл да боло элек да, 1,5 жыл болду. Эми келчүлөр биринчи албетте мындай келе турган ишин тактап, өзүнүн спесиге жараша мындай кичине ориентир алып келсе жакшы деп ойлойм. Бирок мындай көбүнчө айылдан келет го Москвага. Эми айылдык балдар мен неме деп ойлойм, универсал деп ойлоймчу. Любой ишке көнүп кетет. Любой чындай любой нерсеге туруштук берет да айылдык балдарчы. Кыйынчылыкты көтөрө билет, чыдамкай, сабырдуу. Ачка калат, ток калат, же болбосо кыйналат, оор жумуш деген бул жакта айылда жүргөн бала үчүн Москвада оор жумуш жок деп ойлойм да. Айылдын жеңил жумушу Москвада эң оор жумуштар катары каралат да. Эми саат эле көп болушу мүмкүн. Эми ар ким келгенге мындай бирдеке үйрөнүп кетейин деп максат койсо жакшы экен деп ойлойм. Биякта мисалы үчүн кээ бир жумуштар, мисалы үчүн бул жакта иштеп акча табасың, бирок Кыргызстанга барсаң ал жумушуң жок дегендейчи. Анан ошон үчүн мындай келдиби, поорчулукту же бир сварщик же дагы бир өнөр үйрөнүп кетсе, 1-2 жыл кичине опыт ашырып, анан Кыргызстанга барып деле ошол өнөрүн уланта берсе болот да. Же болбосо өзүнүн спеси болсо, ошону өркүндөтүп дегендейчи, күчөтүп, опыт алып кетсе жакшы деп ойлойм. Анан негизи биз мекенибиз Кыргызстан болгон үчүн бул жакты мындай өмүр бою калам деп ниет кылыш кыйын экен да. Мен мындай 1-2 жыл жашап байкадым. Болушунча эртерээк акчаны кылып тезирээк кетип калыш керек деп ойлойм. Семейнибиз бул жакта. Үй бүлөм да ушул жакта болгон үчүн мындай бала чака чоңойгон сайын бул жак невыгодно экен деп ойлойм да. Ошон үчүн келчүлөргө келсе ошол ориентирди алып, эртерээк бала чакасы мектепке барып, садикке барга чейин кичине бизнеске ылайык акча иштеп алып кетсе жакшы экен деп ойлойм. А так мындай ушул жакта калгыла түбөлүк деп айта албайсың да. То есть биздин келечекте келе турган Москвага келе турган биздин жердештер келип иштеп куттан үй алып сразу кетиш керек экен Кыргызстангачы. Үй алып бирдеке кылып, эми бир иш баштап алыш үчүн келсе болот деп айтам да. Жакшы. Бизде көбүнчөсү
Москвага келип иштейин дегенде мына 11 класска келе бүтүп келет да. Например, сен сыяктуу стоматолог болуш үчүн мындай медицинский жанагы медфакка барып окубай эле сразу келип стоматолог болуп кетсе болобу же болбойбу? Теорияны окубай эле сразу практикадан баштаса болобу? Например, азыр чыгып кетпедиби, например, 5 жыл окуйсуң дагы, в итоге сен вообще например, сен го специальность боюнча иштеп кетипсиң. 5 жыл окуп туруп, вообще эле башка жакта, например, бул видеону тартып бала да стоматолог, бирок башка жумуш менен иштеп атат да. Ошол сыяктуу эле азыр ушундай эмелер чыгып кетти, курстар. 5 жыл окубай эле, бир 6 айда, 5 айда сен бир кесиптин ээси кылып туруп, сразу жумушка кирип иштеп кетсең болот да. Ошол сыяктуу болобу мындай стоматологияда? Стоматолог болом десең. Эми пока угуп элекпиз, бирок кээ бирлер айтышып атат, мындай ассистент болуп иштеп жүрүп, өзү мындай стоматолог эмес, бирок медден түшүнүгү бар адам да, ассистент болуп иштеп, кийин үйрөнүп 1-2 жыл ассистент болгондон кийин стоматолог болуп кеткенде бар экен деп уктук, өз көзүм менен көрө элекмин. Анан бирок мындай высший болбосо дагы колледжди бүтүп, бирок бул жакта мындай жакшы результаттар менен иштеп аткан стоматологдор аябай көп. Бул жакта опыт алып, бул жакта неме көп да, возможность, шанс өтө көп. Курстар тез болуп турат, тез барып өзүңдү өнүктүрсөң жакшы шарт деп ойлойм да. Кыргызстандан атайын бул жакка курска келишет да, семинарларгачы. Бирок бул жакта атайын келбейсиң да, бул жактасың. Жолкура кетпейт дегендейчи, билетке. Акчаң болсо эле барып өнүктүрө берсең болот да, аябай мындай выгодный варианты ушул Москвадачы. Желание болсо кылса болот экен да. Желаниең болсо, эми мындай окубай туруп деп бирок кыйын. Окуш керек по-любому, Жок дегенде средний болуш керек. Среднее образование. Окубай туруп, азыр Москвада деле катуу текшерип атат, кыргыздарды деле, кыргыз клиникаларын делечи. Эми бирок окубай туруп мындай жардамчы болсо болот. Сертификат, диплом болуш керек, обязательно. Сертификат жок дегенде ошол средний диплом болсо, ошол менен бирок высший деңгээлде иштесе болот. Аябай жакшы врачтарды көрдүк бул жакта. Средний, бирок работалары аябай жакшы да. Себеби бул жакта курстарга барып өзүн аябай өнүктүргөн. Мындай даже мен ошол адамдарга тишимди оңдотуп каратам да. Бул жакта өздөрүн аябай өнүктүргөн. Ишенем аларгачы. Жакшы. Анда чоң рахмат сага, ушунчалык бизге ачык айкын болгондой айтып бергениң үчүн. Биякта иштериң өркүндөй берсин. Сага ийгилик каалайбыз. Куткуш өзүм жеке атымдан да, Куткуш компаниясынын атынан да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай стоматологияларды ача бер, иштете бер балдар дегендейчи. Анан ача бер, иштете бер. Мен өзүм бирөөнүн колунда иштейм. Бирөөнүн колунда иштейсиңби? Болду анда. Эме Куткуш компаниясынан сага кичинекей белек бар. Ошо белекти сага тапшырып коелу анда. Бул Куткуш компаниясынын атынан кичинекей арзылаган белегибиз. Ошол сага ийгилик, чоң ийгилик. Дагы 2-3 квартира аласың го дейм, буюрса кут менен дагы көп иштешебиз го дейм. Бул жакшы. Бул эме договор салып коесуң, буга суу алып чаңгаганда муну кепканы кийип аласың.